ар ким өзү кылган нерсесине жооп берет. Мен бунун кылганына мен жооп бербейм. Ушуга дагы бир бөлүкчө угуп калдык. Ушундай деп айтылып калды. Кээ бир устаздардан да чыкты ушундай нерсе. Сен зина кылган болсоң, ал зина карыз, аны же апаң төлөйт, же эжең төлөйт, же карындашың, же аялың төлөйт. Ушундай маселе барбы? Ханафи мазхабында мындай маселе жок. Ханафи мазхабында зина кылган адам өзү жооп берет. Мен зина кылган болсом, Кудайым кечирсин. Менин карындашым эмне себептен жооп бериш керек ага? Менин карындашым, менин апам эмнеге жооп бериш керек? Эртең Аллах Тааланын астына барганда, "Я Алла, сен адилеттүү зат элең. Менин агам зина кылган болсо шайтанга азгырылып, менин күнөөм эмне?" десе эмне болот? Ошон үчүн шариятыбызда эмне деген Курандын аяты бар. Бирөөнүн айыбына бирөө жооп бербейт. Курандагы аят. Ар ким өзү өзүнө жооп берет. Эгерде андай кылбасак, сен укмуш болуп, намаз окуп, сонуң болуп бардың, карындашың зина кылган болсо мен төлөсөм. Кандай болот аны? Кудайым сактасын, мындай нерселерден болгону ар ким өзүнө өзү жооп берет. Айша энебизге бирөө суроо келген. Кандай? Ыйлагандар жанагы артында калган туугандары өлгөн адамга ыйласа, өлгөн адам азапталынат деген маселе бар го? Уккансыңарбы ошону? Ушундай бир хадис бар. Ушул хадисте айтылганда Айша энебиз эмне деген? Жок деген, бул сен хадисти туура эмес түшүнүпсүң деп жанагы аятты окуган. Бирөөнүн айыбынан бирөө азапталынбайт. Бул ыйлап койсо, өлгөн адам азапталса, мен эмне? Ошондой маселе жок, иншалла.